Assalamu alaikum туугандар, assalamu alaikum мекендештер. Кудайым буйрса бүгүн сиздер менен биз Amazon жана Wildberries'in окшоштуктары жана айырмачылыктары жөнүндө подкаст кылабыз. Бүгүн менин коногум Чубак деген иним акыркы 2 канча жыл болуп калды? 2 жылдан ашты. Акыркы 2 жылдан ашык убакыттан бери как раз Amazon менен шугулданып жүрөт. Ал эми мен 2020-жылдын май айынан баштап 3 жыл болуп калды. Wildberries менен шугулданып жүрөм. Биздин максатыбыз Чубакка дагы тамашалашай туттам. Amazon Чубактын атасынын компаниясы эмес, Wildberries менен Апчемдин компаниясы эмес. Ошондуктан колубуздан келишинче, мүмкүн болушунча объективдүү түрдө Amazon менен Wildberries'тин артыкчылыктары, кемчиликтери, кимге кайсынысы ыңгайлуу болот, ошол жөнүндө сөз кылабыз. Анда эмесе Чубак кыскача Amazon'дун өзүңдү тааныштырганча, конечно. Кыскача Amazon'дун тарыхы жөнүндө айтып кетсең. Саламатсыздарбы барыңыздарга? Мен азыр аты жөнүм Чубак. 2 жылдан ашык Amazon тармагында иштеп келатам. Ошол анан эми негизинен Amazon компаниясы бул негизи 1994-жылы 98 эмеспи? Жок, 94. Охо. 94-жылдын башында ачылган. Анан башында ошол китеп сатып башташкан Джефф Безос деген америкалык бизнесмен тарабынан ачылган. Чынында башында башка ат менен башташкан, бирок кайра аты алмашылган да бул. Amazon'дун башка аты беле? Ооба. Интересно. Абракадабра деген бир сөзү бар экен. Абракадабра. Ошентип башташкан. Анан бирок бул деген башка тилдерден труп деген түшүндүрүп өткөн мааниси. Анан кийин алмаштырып Amazon деген ат коюшкан да. Ясно. Amazon деген ошол эмеде дүйнө жүзүндө эң чоң ошол дарыянын атынан. 94-жылы Amazon'да курулган болсо, взрыв качан болгон, өнүгүшү? Өнүгүшү ошол бул эми өнүгүшү аябагандай бат болгон да. Бул башында китеп сатып эле башташкан. Китеп сатып баштаганда анан кийин ошол жанагындай электронный игры чыгып баштаган, ошондой электронный книга, электрондук китептер чыгып баштагандан булар интернет жаралары менен ошол спросту байкашкан да. Электрондук китептерди жүктөп башташкан. Анан ошо видео игры ошентип эмнеге талап көчөгөн сайын ошентип интернет жаралган доорго ошолор туш келип калган да, мынча айтканда. Вот как. Жана генийлер жана аутсайдерлер деген китепте да айтылат го. Мо дүйнө боюнча аябай ийгиликтүү болгон, бул билим жаатында болсун, бизнес жаатында болсун, аларды ийгиликтүү кылган бир гана өздөрүнүн таланттары эмес, ошол эле учурда алар Кудайдын бир тагдырынын буйругу менен туура убакта, туура жерде болушкан да. Ошо сен айтып аткан 90-жылдардын аяктары как раз .com'дордун доору болгон да, интернет сайттар. Туугандар, кругозор үчүн бөлүшкүм келет. Как раз азыр деген искусственный интеллект болсун, же болбосо machine learning деген сыяктуу толтур темалар бар го. Ушулар деле азыр өзгөрүп жаткан жаңы доордо аябай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берген нерселер да. Мен консультация берип атканда Wildberries'те деле ушундай айтып келем да. Офлайндан бизнестин онлайнга көчүп жаткан учуру өзгөчө могул СНГнын дүйнөсүн карай турган болсоң, как раз ушул учурду жакшы колдонгондор жаңы доордо жаңы миллионерлер, жаңы өтө ийгиликтүү адамдар болгонго мүмкүнчүлүгү бар да. Чубак кыскача Amazon жөнүндө айтып кетти. Wildberries жөнүндө эки сөз менен айтыш керек болсо, 2004-жылы Татьяна Бакальчук деген бир аял тарабынан түптөлгөн. Демейде бул аял англис тилинен мугалим экен. Декретке чыгып, декретте бош отурбайын деп кийим тигип, ошол кийимди кайдан сатабыз? 2004-жылдары мен адашпасам Instagramда канчалык өнүккөн эмес болчу турабы. Ошол учурда бир интернет сайт ачып, интернет сайттын атын деле байкап турасыздар, Wildberries деген көп адамдын тили келбей тургандай оор аттан анткени башында түптөлүп жатканда группа маркетологдор тарабынан эмес, же ишти жакшы билген бизнесмендер тарабынан эмес, катардагы эле бир мугалим тарабынан тандалгандыгы үчүн өтө удачный ат эмес да. Ансыз деле Бакальчукка интервью учурунда эмнеге Wildberries деп тандадыңыз эле десе, мен өзүм деле жакшы түшүнбөйм дейт да. Мен как-то получилось, что мен Wildberries деп тандап калдым дейт да. Өзү кийим сата баштайт, бара-бара бул чоңоюп туруп 2020-жылдарга чейин 24 000 сатуучуга жетет. Башкалар дагы өзүнүн товарын сатса болот. Анан 2020-жылдан баштап 2023-жылдын аралыгында 3 жылдын ичинде азыр миллионго жакын сатуучусу бар да. Wildberries'тин. Эми Чубак, сен ошол эле Amazon'до немелер жөнүндө айтып берсең жакшы болот го дейм да, мен биздин көрөрмандарга. Жана иштөө системалары бар го. Private label, flipping, dropshipping, arbitrage, wholesale дегендер.
негізінде Amazon ішінен ар кандай стратегияларға бөлініп келеді. Ошол сиз айткандай private label бул өзүңдүн жеке брендиңди, өзүңдүн товарыңды ошол Wildberries'ке чыгарганга окшош. Wildberries эмес Amazon. Wildberries'ке чыгарып сатканга окшош, именно private label стратегиясы. Онлайн арбитраж бар, wholesale бар, оптовый продажа. Онлайн арбитражда сиз өзүңүз башка сайттардан арзан скидка менен сатып алып келип туруп, Amazon аркылуу сатып аласыз. Анан ошол эле dropshipping стратегиясы бар. Бул бүгүн аябаганда актуальный. Dropshipping актуальный. Dropshipping бүгүнкү күнгө чейин актуальный болуп келгенде, азыр деле уже актуалдыгын жоготпой келет. Ошонун ичинен flipping стратегиясы бар да, биздин бүгүнкү күндө биз иштеп аткан стратегия. Бул кандай стратегия? Бул эми мындайча айтканда посредничество. Мындайча айтканда арзан алып, кымбатыраак перепродажа десек болот да. Amazon'dan алып Amazon'га сатпай, Amazon'dan алып Amazon'га, же болбосо dropshipping башка арзан сайттардан, ошол eBay, Walmart окшогон сайттардан алып келип, Amazon'га саткан стратегияны ушул dropshipping деп коебуз да. Бул неге бүгүнкү күндө актуальный? Бул аягында көп жайылган да. Анткени бул оңой түрү Amazon'га келиштин. Анткени сен өзүңдүн товарың болбошу мүмкүн. Мисалы флиппинг стратегиясын алып айта турган болсок, флиппинг стратегиясында сен башка стратегияларга окшоп, Кытайдан, же болбосо Турциядан, башка мамлекеттерден чыгып товар жөнөткөндүн кереги жок. Болгону Amazon ичин изилдеп көрүп, биздин критерийлерге туура келген товарларды алып таап чыгып, арзаныраак товарларды кымбатыраак сатып иштеп көрөт да. Ортодон калган пайданы ошентип мисалы ошондон пайда көрүшөт. Бирок көпчүлүк азыр ошентип мындай жамандашып аябай эме кылышат. Бул безопасный стратегия, bundan көп бат эле бан болуп каласың, көпкө барбайсың депчи. Бирок мен айтат элем, бул жаңы баштап аткандардын үчүн жаңы эң жакшы бир мүмкүнчүлүк. Ушуну пайдаланып кетсе болот. Ооба. Анткени эмнеге? Мисалы онлайн арбитражга окшоп сен бир башында капитал бюджетиң болбошу мүмкүн, опытың болбошу мүмкүн. Мисалы билбей эле, мисалы онлайн арбитражга кирип башка кайсыл кандай товар өтөт, кайсыл эме категорияда товарлар жакшы өтөт түшүнбөшүң мүмкүн да. Мисалы онлайн арбитраждын айырмасы кандай? Сен онлайн арбитражда сен биринчи барып сатып аласың. Сатып алып туруп, аны Amazon складына жөнөтөсүң. Amazon'га ошондой эле за доставку, за рекламу төлөйсүң, за хранение, ушинтип көп минустар эметет дагы, маржинальность сенин пайдаң азайып калышы мүмкүн да. Анан сен Amazon складына жөнөткөн товарың дагы 100% өтүп кетет деген гарантия жок да. Конкуренттер келиши мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Сен ошол учурда мисалы сен $1000 товар ала турган болсоң, $1000 мындай айтканда анын деле күйүп калат, мындай риски бар да, өтпөй калат дегенчи. Анан өткөн күндө дагы сенде маржинальность аябагандай аз болуп калышы мүмкүн. Ошол эле мисалы $1000 менен сен эгерде флиппинг стратегиясына келе турган болсоң, ортодон алып сатып бир мындай бир жакшы бир оборотко чыга алышы мүмкүн да. Ошол $1000ыңды бир 30-40% маржинальность менен $1,500, $2,000 чыгарып алып туруп, сенде уже эмне болуп калат? Кайсыл товарлар өтөт экенин түшүнүк пайда болуп калат. Сенин уже аккаунтуң болот, кичине да болсо уже опыт, анан оборотко акчаң болуп калат да. Анан ошол эле башка стратегияларды да кошуп алып кетсе болот. Азыр менин оюмчачы, сен Amazon'da иштеп жүргөнсүң, кээ бир терминдерди түшүндүрбөй эле айтып кетип атасың, Amazon менен бир аз аралашкандар түшүнүшү мүмкүн да. Давай, по полочкам бир аз тизип алалы да. Значит, Wildberries дедим го. Демек, Amazon'da иштегенин бир канча түрү бар. Мунун биринчиси, эң белгилүүсү бул private label. Private label'да сен деген $15,000 бер деген акча коротосуң. Өзүңдүн брендиңди, өзүңдүн товарыңды, өзүңдүн логотип менен полноценный бир компания түзөсүң, туурабы? Полноценный бир бренд түзөсүң. Нолдон баштап компания ачып, анын документациясын бүтүрүп, LLC деп коет, OSO дегендей. Сертификат, банковский счет, Америкадан ошол эмелердин баардыгын. Эми буну запускать этиш үчүн эле жок дегенде бир жагы 6 айдан 1 жылга чейин созулуп кетиши мүмкүн да. Вот. Жакшы айттың ошону. Демек, убакыт жагынан 6 айдан 1 жылга чейин убакыт кетет. Акча жагынан $10-15,000 жетпей калышы мүмкүн. $10-15,000 жетпей калышы. Бир жагы эле бир $50,000 жакшы пайдага чыгам десең, $50,000 баштап мындай. $50,000 бюджет керек, 1 жыл убакыт керек. Бирок мунун эң сонун жери толук кандуу Америкада өзүнүн брендиң болот. Бир нормальный товар таап алсаң, ошол товар менен деле $1,000,000 жакшы оборот кылса болот. Жакшы оборот кылса болот. Бул биринчиси туугандар, private label. Азыр Amazon'da Wildberries'те биздин обычно жанагы FBO деп айтып атканыбыз Amazon'dогу private label деген сөз. Экинчиси бул
Экинчи wholesale'ды алсак болот. Wholesale. Да, wholesale оптовый продажа. Мисалы Америкада компаниялардан эле оптун товарды сатып аласыз. Мисалы барып бир мисалы алардын производительдерге чыгышыңыз мүмкүн. Оптовый дистрибьютор катары сиз алардан инвойс, разрешение аласыз. Так. Сен мисалы Nike деп айлайлы. Nike'дын бир определенный коллекциясы бар. Сиз андан дистрибьютор катары чыгасыз мисалы да. Мага ушунча количество бергиле, мен Amazonга алып чыгып сатайын, мага счет фактура баардыгын официально түзүп бергиле, разрешение бергиле, мен силердикин сатып берейин депчи. Бул жер дистрибьюторство Да, дистрибьютор катары. Компанияларга байланышып алардын товарын алып сатасың. Ошо мисалы алсак, мисалы косметика, Mary Kay деп коелу. Барасыз, алардан официально разрешение аласыз, определенный бир количество оптомалардан алып туруп, анан ошо сатканды wholesale деп койсок болот. Бирок качан алар менен иштешүүнү токтотконуңда сенин брендиң токтойт деген сөз. Мына ушундай бир минус бар. Бюджет боюнчачы? Бюджет боюнча бир $20,000 менен барсасы болот. Wholesale. Жыйынтыкка чыкканга канча убакыт кетет? Жыйынтыкка чыкканга бир 3-4 ай кетсе керек. 3-4 ай кетет. Мен так опытым жок, бирок ошол менин дос балдарым иштешет, ошолордон уккан методум. Хорошо. Кийинки момент бар, бул деген онлайн арбитраж бар. Онлайн арбитраж. Мына майда партиялар менен аласыңбы? Онлайн арбитражда сиз уже как мындай майда партиялар менен скидка менен аласыз да, мисалы, допустим, кандай десем, Кытайдан алсаңыз болот. Сатып алдыңыз, ооба. Мисалы, менин товарым барат деп Amazonго мисалы скатына жөнөтөсүз. Мисалы, Кытайдан майда партиялар менен бир товар алдың, ал товарың жакшы сатылып баштаса, аны private labelга айландыра аласыңбы? Аны жолдору бар, кылса болот. Жок, сиз анда сиз ошол товарды өзүңүз заказ кылып, өзүңүздүн атыңыз менен, өзүңүздүн брендиңиз менен private label айландырып салсаң болот. Деги Amazonда мисалы бир карточка товары сонун көтөрүлдү да. Адам бирок ал товар калбай калды да. Анан ошого окшош бир аз айырмасы бар. Допустим, логотипи башкачараак же чуть-чуть дизайны башкачараак бир товар чыгарып, ал карточканын сүрөттөрүн өчүрүп салып, жаңы товарыңдын эмесин жүктөсөң болобу же запретпи? Эме деп коет да, ошол политика, Amazondун политикасына туура келбей калат. Ошо карточка деген Amazonда листинг деп коет. Листингдин ээси болот, мисалы, ким создавать эткен. Анан эгер сиз аны колдонуп атсаңыз, сизге мисалы жалоба келиши мүмкүн да. Бул подделка сатып атат, же болбосо менин листингдин Amazondун политикасын бузуп атат дегендей жалоба келиши мүмкүн. Демек сен онлайн арбитраж кылып атканыңда өзүңдүн листингиң болбойт, сен башка бирөөнүн листингин колдоносуң. Башка бирөөнүн листингине жабышасың ба? Ооба, башка бирөөнүн листингин колдоносуң. Amazonго кирип, менде моундай товар бар, алгым келсе менде баасы монча дейсиң, бир гана private labelда сен өзүң листинг создавать этесиң, сүрөткө тартып, описание кылып, аны раскрутка кылып, отзывын кылып, аны рекламасын төлөп, ушинтип оборот алып. Флиппингде да ошондой кыласың? Жок, флиппингде биз эч нерсе кылбайбыз. Рекламасына төлөйбүз, доставка, эч нерсе менен башыбыз аарбайт, реклама. Биз болгондо мисалы сиз айткандай даяр листинг табабыз. Ошондой эле листингди кайра Amazon'ун ичинен издейбиз. Кимде арзаныраак бар. Токтоп тур, сен ал жак кетип калбай тур, ал биз бир сыйра эреттип алалы. Private label'ды түшүндүк туугандар, wholesale'ды түшүндүк, оптом сатып алдың, кайра Amazon'да саттың, бирок буга вложение көбүрөөк кетет. Онлайн арбитраж деген бар, бул wholesale'дын кичинекей форматы, Буга жыйынтыкка жетиш үчүн примерно канча убакыт кетет, канча бюджет кетет? Муну башташ үчүн бир 2 ай айтайлы, 2 ай. 2 ай болушу мүмкүн. Бул жактан сиз 2 жакшы пайда көрүш үчүн 2000 же $5000 арасында жакшы эме кылса болот, пайда көрсө болот. Түшүндүм. Кийинкиси бар dropshipping. Dropshipping бул башка интернет сайттардан арзаныраак табасың. Ошону эле Amazon'дон кымбатыраагын табасың дагы. Amazon'го менде моундай товар бар деп айтасың. Заказ түшсө сен башка сайттардан тигиге жөнөтүп коесуң. Окей, туугандар түшүнүктүү эле болду окшойт, Анда флиппингди түшүндүрчү эми. Ошо флиппинг ошондой эле, мисалы, мындай жөнөкөй мисал менен келтире турган болсок, сиз мисалы Дордойго кирдиңиз да, Дордойго кирсеңиз, эми ал жакта окшош товарлар көп, бири-бирине окшош товар, бирок баалары ар кандай. Карасаңыз бирөөсү бир рядда ошол эле товарды 1,5 миңден сатып аткан болушу мүмкүн. Кийинки рядка өтсөңүз ошол эле товарды 2,5 миңден сатып атат да. Эми мындай алып карасак, экөөнүн тең эле мындай содасы жүрүп атат. Флиппингде деле ошол сыяктуу, мисалы Amazon'до окшош товарлар, бирине окшош товарлар көп. Демек, окшош болбосо дагы кичине разница бар, 95%, 99% окшош товарлар бар. Анда дропшиппинг менен флиппингдин эң чоң айырмасы
флиппинг Амазондун ичинде перепродажа, а дропшиппинг башка сайттардан Амазонго перепродажа. Флиппингге канча сумма кетет, канча убакытта жыйынтыкка чыкса болот? Флиппингде негизи эгерде аккаунт даяр болсо, бир айдын ичинде жакшы оборот кылса болот. Флиппингде. Бул бир күндө орто эсеп канча саат убакыт коротуш шарт? Бир күндө 5-6 саат. Бир күндө 5-6 саат отуруш керек. 5-6 саат убакыт бөлүп, көбүнчө эми товар издегенде убакыт кетет. Жакшы товарларды кошуп койсоңуз, уже анан кийин уже товарларды, заказдарды принимать этип, кайра жөнөтүп, ошого эле убакыт кетет да. Мисалы эгерде клиенттер жазган болсо, аларга жооп бересиз, ушундай. Түшүндүм. Достор, азыр маселе дагы да түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мен кыскача Wildberries'те кандай иштөө системалары бар, буларды деген Amazon'да кайсы аналогуна жакын, ошону салыштыра кетейин. Wildberries'те эң көп тараган система бул FBO деген сөз. FBO дегени как раз Amazon'догу private label деген сөз. Нолдон өзүң товар табасың, муну өндүрөсүң, өзүңдүн брендиңдин логотиптерин чаптайсың, бул товарды Wildberries'тин складтарына жөнөтөсүң дагы, ал жактан сатасың. Эң көп акча талап кылганы дагы ушул. Эми барган сайын планкасы көтөрүлүп жатат. Бир учурларда 2-3 миң доллар менен спокойно чыкса боло турган бир жагдай болсо, азыр уже барган сайын 5 миң, 10 миң доллар талап кылына турган бир система болуп атат. И плюс убакыт жагынан дагы ошол. Көпчүлүк ойлошот, Wildberries'ке чыктым, кийинки айдан баштап эле шыкыратып акча санай баштайм деп, чындыгында андай эмес. 3 ай, 5 ай, кээде 1 жылдын тегереги убакыт өтүшү мүмкүн. Ошол убакыттын ичинде сенин товарың более продажага чыгып, сен өзүң Wildberries'те түшүнүп, оборотко чыгып калганга чейин 6 айдан 1 жылга чейин убакыт кетип калышы мүмкүн. Бул private label же болбосо FBO. Анан экинчиси бар, бир аз немеге дропшиппингге окшоп кетет. FBS деп коет бизде, fulfillment by seller. Дордойго барасың, толтур адамдардын товарларын алып, аларды деген сүрөттөргө тартып, на самом деле ал товар сенде жок да. Немен менен дропшиппинг менен флиппингдин немеси фишкасы ошо болбойбу? Сенин такыр товар жок, бирок продажа кылып атасың. Дордойго же магазиндерге барып, алардын товарларын алып, сүрөттөргө тартып, Wildberries'тин сайтына чыгарасың дагы, менде могул товарлар бар деп бааларын коюп коесуң. Бул жактан заказ түшкөндө гана сен Дордойдон тапкан болсоң товарды, Дордойго барып сатып аласың дагы, өзүңдүн пайдаңды кошуп туруп бияка сатып жибересиң. Же магазиндерден алып туруп сатып жибересиң да. Бул немеси. Бул жерде кандай минус бар? Мисалы, ошол эле Amazon'до дропшиппинг менен флиппингде силер ордуңарда эле отуруп алып жасап атпайсыңарбы? Бардык система, эми Америкада эң жакшы жери, бардык система налаженный да, бардыгы отуртулган. Силер жөн эле компьютерден жасап атасыңар да. Ошол эле нерсени Wildberries'теги аналогун кылам десеңер, көп чуркаш керек болуп калат да. Көп чуркаш керек болуп калат. Тем более 48 саат деп айтылчу мурун, азыр андан да азайып калды. Бир 24 сааттын ичинде заказ түшкөндө өз убагында складка киргизип бериш керек. Дальше Wildberries'тин склады алып кетет. Эгерде 24 сааттын ичинде жетишпей калсаң, анда өзүнө жараша штрафтары бар. Бирок Wildberries'те укмуш иштегенге желаниям бар, акча аябай аз дегендерге бул деле бир вариант катары караса болот да. Эми чубак, сен өзүңдүн кылып аткан жумушуң боюнча бир аз кененирээк айтып берсең, менен флиппинг боюнча. Биз эми флиппинг боюнча өзүм 2 жылдан ашык иштеп келатам. Ошо 1 жылга жакын уже курста окутуп атабыз да. Анан именно флиппинг стратегиясында бул айтат элем, жаңы баштап аткандар үчүн эң жакшы бир мындай айтканда мүмкүнчүлүк десем болот да. Жаңы баштап жаңы баштап аткандар үчүн эң оптимальный вариант десем да болот. Анткени эмнеге? Минимальный вложение менен за короткий срок иштеп көрөт. Жок дегенде 1-2 продажа кылганга жетишет да. 1-2 продажа кылып көрөт. Аккаунту болуп калат, кандай товарлар өтөт, түшүнүк болуп калат. Кичине да болсо опыт чогулталат да. Андан кийин уже башка стратегияларды да кааласа үйрөнүп көрсө болот. Эгерде мисалы безопасный экен, башка деп жактырып эме кылса, коркуп турган, рисктен коркуп турган болсо. Эми конечно ар бир бизнесте риск бар да. Эми анан эмесин жана Маргулан Сейсенбай айткандай эле, ар бир бизнестин пайдасы ошо рискке жараша өлчөнөт экен да. Эгерде чоңураак риск болсо, чоңураак пайда. Эгер риск аз болсо, сенин пайдаң дагы ошондой аз да. Биздин флиппинг стратегиясында башка стратегияларга салыштырмалуу риски көбүрөөк. Анткени сен постоянно Amazon контролдоп турат, сен Amazon'дун политикасын бузбай иштешиң керек. Анан ар кандай мисалы проверкалар келип калышы мүмкүн, жалобалар келип калышы мүмкүн. Анан ошондой
ситуацияларда апелляция жазыш керек болот, башка болуш керек. Сени бан кылып коюш болушу мүмкүн. Amazon'da продавецтердин эң корккон сөзү бан деп коет. Аккаунтын блокировка кылып коюш мүмкүн. Эми ал жактан деле бан десе эле мисалы баары эле коркуп чачырат да. Мисалы эми бан дегенде сени тупо алып туруп эле бан кылып койбойт да. Сен мисалы аны дагы апелляция кылып, Amazon менен жаздырып, чалып, ситуацияны тактап, анан ошого жараша акчаңдын бир бөлүгүн же болбосо толук чыгарып кетсең да болот. Өзү туугандар мен деле 2018-жылдары Amazon'da иштеп көргөм да, именно private label менен иштеп көргөм. Amazon кылган кээ бир өзгөчөлүктөр бар, ошолордун бирөөсү Amazon'дун максималдуу түрдө кардалардын сатып алуучулардын тарабында болушу да. Эгерде мындай бир чет карап көрсөң, сатуучу продавец Amazon'до мындай жетим баладай эле да. Анткени сатып алуучунун бардык каприздерини Amazon колдойт жана эгерде сатып алуучудан жалып түшсө, продавецтин башы көбүрөөк ооруйт да. Даже кээде болот, сатуучу көп деле катасы жок да. Просто тиги сатып алуучунун каприздин улам, сатуучунун башы ооруган учурлар болот. Бирок чубак жакшы айтты, биринчиден ошолорду деле ойлоп алып корко турган керек жок. Коркотуп. Экинчиден, в принципе, чечсе болот. Эми мындай да, мисалы мен бүгүнкү күнгө чейин эч кандай ачык айткан эмесмин, же болбосо комментарий берген эмесмин да. Башка эми Amazon'да иштегендер, же болбосо ошол эле мындай бул стратегияны аябай эле каралап, мисалы мындай эме кылып салганда, хейт аябай чоң да, именно флиппинг стратегиясы. Флиппинг стратегиясы бүттү, бул банк болсун, бул окутуп аткандар мошенник, эртең эле банк жабылып калды депчи. Буга чейин эч бир үн каткан эмесмин да, макул. Эми тандоочунун өзүнүн, окуучунун өзүнүн тандоосу бар. Өзү салыштырып көрсүн, ойлонуп көрсүн депчи. Эч кандай актанган эмесмин да. Келсеңер болот. Эми ошонун бардыгына жооп катары ачыктай кетейин да, ушул нерсе учурдан пайдаланып. Эмнеге мисалы флиппинг стратегиясын азыркы күндө бул жактан Amazon алып каратыр болсок, Amazon'дун өзүнүн да кызыкчылыгы бар. Анткени Amazon'дун ичинде бир көпчүлүк проценти соданы айландырган ошол именно дропшиппинг флипперлер да. Чын элеби? Ооба. Алып сатарлар. Алып сатарлар. Любой жерде алып сатарлар көбүрөөк пайда көрөт да. Демек Amazon буга максаттуу түрдө көз жумат. Ооба. Эмне себептен? Анткени Amazon'дун бул жерде бир эле продажадан 2 эсе не көрүп атат, комиссия көрүп атат. Туура. Биз Amazon'дан алып, бизге кайра сатып атабыз да. Биз Amazon'дан эмне алып атабыз? Amazon бизге саткан кишиден да комиссия алып атат. Биз Amazon'дан сатып атабыз, бизден да комиссия алып атат да. 15%. Ооба, 15%тен, анын 15%, азыр 15%тен да көбөйгөн. Чын. Ооба. 15% эмес, 30% кылып бир продажадан пайда көрүп атат. Болгону Amazon эмне дейт? Сен болгону Amazon'дун политикасын бузба. Клиенттерге жалап кылбасын. Мисалы иштеп эле келатат да, ол биздин окуучулар мисалы именно келип менден аркылуу акчасыларын чыгарып кетишет. Мен алардын көрүп атам да, айлык канча табып атат, көпчүлүк мен аркылуу чыгат, бирок андан көп тапкандары дагы уже башка жолдордун табышканда акчаны чыгарганчы. Анан мисалы кээ бирлерге аз болушу мүмкүн, $1000, $2000 болсо, банкка кайрылып отурбай эле мен аркылуу чыгарып кетишет. Бизде акчабыз биринчи Payoneer системасына келип түшөт. Анан Payoneerден же банк аркылуу чыгарып кетсең болот, же болбосо мындай эле Payoneer иштеткен адамдарга аларга которсоң, алар сага наличка акча берет да. Вот как. Ооба. Анан эми мындай да, Amazon'дун өзүнүн кызыкчылыгы бар бул жерде. Туура. Болгону Amazon'да эң самый главный правило бар, клиент всегда прав. Туура. Болгону клиентти мисалы эме кылбаш керек, нааразы кылбай. Ооба. Товарларың убагында жетип аткан болсо, эч ким жалоба кылбай аткан болсо, Amazon сага эч кандай тийишпейт. Анткени Amazon'дун өзүнүн да иши жүрүп атат бул жактан, эки эсе пайда көрүп атат. Ооба. И көпчүлүк продажаларды эмне болуп атат, ошол эле дропшиппинг менен иштеген башка стратегияларга караганда көпчүлүк проценти, көпчүлүк пайызы ошол эмелер да. Дропшиппинг стратегиясы менен, флиппинг стратегиясы менен иштегендер. Бан деп атасыңар, запрет болуп калат деп атасыңар, допустим. 10 адам келсе канчасыныкы бан болуп калат? Же 100 адам келсе? 10 адам эми бир 20-30% десек болот. 10 адамдан 2/3-өнгө. Бан болот. Ооба. Бирок аны кайра разбан кыласыңар? Эми аны биз кайра акчалардын баарын чыгардык. Мисалы, сен акчаң полностью калып кетти деген нерсе жок. Мисалы бар да, эми кээ бир окутуп аткан адамдар бар. Мисалы бизнес стратегияны флиппингди каралап, өздөрүнө
не кылыш керек, окуучуларды чакырыш керек, өздөрүнө упай топтош керек да. Бул болбойт, сен рано или поздно бул жабылат, сени кармаласың. Болот, ооба, эмнеге? Анткени бизде болгон, ал 2-3 эмеси, мисалы 20-30% эмнеге? Анткени жаңы окуп баштап аткан окуучулар башында көпчүлүк учурда ката кетиришет. Мисалы кааласын каалабасын бир жеринен тормоз кылып калат, заказдарын убагында жеткире албай калат, же өздөрүндө да күнөө болуп калышы мүмкүн. Мисалы жеткирип аткан delivery службасы, курьерлер кечиктирип коюшу мүмкүн, товар жоголуп кетиши мүмкүн. Айып силерге коёт. Айыпты бизге тагат да, анан бизге жабылбай келиши мүмкүн. Ошондой ситуациялар рано или поздно кездешип турат. Анан ошол случайларда көбүнчө мисалы жаңы баштап аткандар көп ката кетирип койгон үчүн көпчүлүгү мисалы бан болуп калышы мүмкүн да. Көп мурдатан иштеп аткан уже опытный селлерлер, продавецтер, алар уже билет да, мисалы алар бир эле аккаунт карап отурбайт. 2-3 аккаунт болушу мүмкүн. Жакшы өткөн товарлардын бир аккаунтка, рискованный товарлардын экинчи аккаунтка, тестировать этип аткан жаңы товарлардын үчүнчү аккаунтка салып коет. И бул жакта көп акчаны сактабайт да. Мисалы бул жактан $2000 пайда чыкты сразу. Акча өзүнүн счетуна которуп алат. Бул жактан келди. Ким бияктан жакшы өтүп аткан товарларды бияка которуп коет. Мындайча айтканда, жанагы бизнесмендер айткандай, не клади все, не храни все яйца в одной корзине деп коет го. Ошондой эле система. Эми буну дагы жолун таап, айласын таап иштесе болот. Болгон эми жанагынтип ар биринин айыбын издеп, жанагындай эмне деп коет? Мындай эмесин минус издей берет. Ооба, ар бир нерседен минусун карап отургандар ал нерсени кыла албайт. Болгону желание болуш керек. Желание болсо бул жердин жолун тапса болот. Достор, ушул жерде Чубак аябай туура бир нерсе айтты да. Amazon'да дагы, Wildberries'те дагы окшош эле кээ бир көрүнүштөр бар. Мисалы, бир нерсени бизнеске кирип атканда точно түшүнүшүбүз керек. Эч бир жерде, эч бир бизнесте же эч бир соодада кош келдиң, сен деле кел, биз чыгып турабыз, сен соодаңды кылып акча табып ал деп эч ким күтпөйт. Бардык жерде минустары болот, бардык жерде проблемалар болот. Ансыз деле предпринимательдин кыла турган иши, бизнесмендин бул проблеманы чече билүү да. Андыктан Wildberries'ке деле кээде консультацияга кээ бирлер келишет, толтура Wildberries менен байланыштуу негативный маалыматтардын баарын топтоп келет дагы, мондой турбайбы, тигиндей турбайбы деп айта берет. Анан айтасың да, эгер андай негативди карай турган болсоң, Дордойдо деле суук, анан арендасын 6 айга алдыга төлөш керек, эмне, чукуп кирсең толтура минусу бар да. Менимче флиппинг боюнча деле ушул эле маселе бар окшойт да. Адамдар жамандай берет, бирок жамандайм десең бардык жерде жаман нерсеси бар да. Хорошо, кийинки суроо, анда могу Кыргызстандын ишкерлеринин, Кыргызстандан иштеп аткандардын Amazonго чыгып аткандагы документациясы боюнча айтып берсең. Мен ошол жагында, ошол туурасында өзүм кылып көрбөгөндүктөн мындай так опытым жок экен. Бирөөгө кылдырасың кандай? Эгерде Кыргызстандыкы болсо, мисалы логистикасына маселе туудурат да. Анан ошол документациясы. Жок, аны айтпай элем. Мына флиппингге силер иштеп атпайсыңарбы? Силер документтерди кандай кылып атасыңар? Биздики ошол аккаунт ачабыз. Аккаунт ачып атканда нелер, кандай документтер? Аккаунт ачып атканда бизге паспорт керек. Анан банктан выписка деп коет. Мисалы, виза карта боюнча барасыз дагы банкка кайрылсаңыз сизге выписка чыгарып берет. Выписка деген ошол сиз картаны колдонгон транзакциялардын историясын чыгарып берет. Ал жерде эмнени көрсөтүш керек? Болгону менин ушундай счетум бар деп туруп эле көрсөтөсүз. Виза картам бар. Паспортуңузду көрсөтөсүз, выпискаңызды жүктөйсүз, аккаунт ачып аткан учурда. Анан ошол документтерди жөнөтөсүз. Видео верификация келиш мүмкүн. Amazon'дун специалисттери менен онлайн сүйлөшөсүз, ал сиздин документтериңизди текшерип, сиз экениңизди тастыктап туруп, анан кийин Amazon'дун жообун күтөсүз. Видео верификациянын индустары өтө? Көпчүлүгү ошол пакистанец, индустар болуп калышы мүмкүн. Же болбосо Amazon'дун офистери көп да. Мисалы, Гонконгдон бирөө чыгып, ошол Сингапурдан бирөө чыгып калат, Китайдан бирөө. Ар кандай туш келе берет. Демек, банктан выписка алдың, паспорт болду. Ооба. Анан комп болсо эле? Ооба, Amazon'дун официальный сайтына киресиз. Amazon эмесин продавецтердин өзүнчө сайты бар. Seller Central Amazon деп жазасыз дагы. Кирип туруп, анан ошол жактан заявкалардын баардыгын толтуруп чыгып, пункттардын баарын толтуруп, документтерди жүктөп туруп жөнөтсөз, анан жообун күтөбүз. Плюс Amazon'дун аккаунтун ачканда, азыр Wildberries менен салыштырыш үчүн бир-эки моментин тактайын да. Индивидуальный аккаунт бар сатуучунун, анан профессиональный бар. Индивидуальный бекер. Ооба. Бирок лимиттери бар. Лимиттери бар.
А профессиональный бола турган болсо айына $44. О 44 болуп калды. 39 эле. 39.99 болчу. Апрелдин 1-инен баштап 12%ке көбөйтүлдү да. Ошондо 44,5 ушундай. Вот. Буну ай сайын төлөп турасың, Буну ай сайын как аренда плата катары төлөп турабыз. Вот мисалы Wildberriesке кирип атканда 40 000 сом төлөп атпайбыз, бана муну аябай чоң бир жоготуу катары карап аткандарга айтам да. Эми бизнес куруп аткандан кийин мунун бар бир чыгашасы болот да. Кафе ачып жатканда чыгаша болот экен, мен стол албайм дебейсиң, анткени стол ал бизнестин бир муктаждыгы, же кофе машина ал бизнестин бир муктаждыгы. Ошол сыяктуу эле, мисалы Amazonго чыгып атканда айына $44 дедиң, $44. Бул жылдык $480 ашыга. $500 деп коёбу. $500. Жылына $500 төлөйт экенсиң. Болгону дагы дайыма төлөшүң керек. Wildberries'те кандай? Бир жолу 40 000 сом төлөйсүң. Азыркы жагдайда ушундай. Бир жолу 40 000 сом төлөйсүң, андан кийин такыр төлөбөйсүң. 40 000 сом дегениң жылдык $500 тегереги акча да. Иш кылып экөө тең плюс-минус бирдей эле нерсе деп айтса болот. Товарлардын саны боюнча кабарың барбы? Мисалы Amazon'да канча ассортимент товар бар? Ассортимент билбейт экен, бирок бизде Кипа деген программабыз бар. Так. Бардык кошумча программа, Ооба. Бардык ошол эмелерди, товарларды мониторинг кылып турат да. Мен акыркы көргөнүм боюнча, негизи бардык Amazon платформасында 3 миллиард, Amazon'ду Америкадагысында. Amazon мисалы бир канча мамлекеттерде бар да. Азыр 16 мамлекетте бар. Америкада эле 3 миллиардка жакын товар бар. 3 миллиард. А бул 3 миллиард SKU. 3 миллиард SKU, бирок эгерде беркинде количествосын анда жок, количествону ансыз деле эсептей албайсың, бирок ассортимент боюнча караганда адашпасам Amazon'до 440 миллион товар бар да. Мен акыркы жолу караганда, анткени биз азыр ассистент программасын жасап атпайбызбы? Анан Кудай жалгап бир күн Amazon'го чыгып алсак, с чем имеем дело деп салыштырып көргөнүбүздө, Wildberries'те азыркы учурда 40 миллиондон ашыгыраак товар бар. 44 миллион деп койсоңуздар болот, 44 миллион. Адан MP-Stats же Market Guru сыяктуу кээ бир программаларга кирип, ал жактан 70 миллион, 65 миллион товар деп карасаңыздар, ал скорее всего буга чейинки историяны кошуп туруп айтат да. Азыркы учурда сатылбай жаткан, бирок алардын базасында бар 65 миллион же 70 миллион товар айтат. Бирок в данный момент сатылып аткан 45 миллион деп койсоңуздар болот. Amazon'до деген 440 миллиондун тегереги. Канчалык ассортимент чоңдугу да. Ассортименттин чоңдугу менин оюмча конкуренциянын да күчтүүлүгүнөн кабар берет го дейм да. Мисалы, консультация берип жатканда окуучуларга дайым айтам, азыркы Wildberries бул 5-6 жылдан кийин, азыркы Amazon'ду карап туруп, Wildberries'ти карагыла дагы 5-6 жылдан кийин же 10 жылдан кийин Amazon'дой боло турганын эсептеп көрсөңөр, баягы немеге барасыңар да. Азырчында Wildberries'течи конкуренция 5-6 жыл мурунга караганда күчтүү болушу мүмкүн, бирок бышпай жатканда толтура нерсе бар да. Конкуренттердин сүрөттөрүнүн сапаты, описаниянын сапаты, продвижение кылуунун жолдорунун сапаты деген сыяктуу булардын бардыгы чындыгында карамайт да Amazon'го салыштырмалуучу. Amazon'дун келечеги жөнүндө пикирлериң кандай? И ушул Amazon жөнүндө сенин өзүңдүн жеке пландарың кандай? Мисалы, private label көтөйүн деген планың барбы же кандай? Эми Amazon деги бул дүйнө жүзүндө эң гигант компаниялардын бири да. Топ 3 десек болот. Ошол эле Google'дан кийин, дагы Apple'дан кийин эле ошол 3 орунду талашып жүргөн Amazon компаниясы да. Amazon не только ошол менен чектелип калбайт. Мунун бир канча компаниялар бар, мисалы ошол эле New York Times'ты алып коюшкан. New York Times Amazon'дуку. Ооба. Jeff Bezos'туку да, мындай. Ооба. Анан дагы өзүнүн космический космоско жөнөткөн өзүнүн компаниясы бар. Атын эсиме Blue Origin. Blue Origin. Анан дагы ошондой эле, мисалы Amazon бул гигант компания болгон үчүн мисалы өзүнүн сферасындагы компаниялардын бардыгын жутуп коет да. Кандай десем, мисалы бир жакшы бир бренд келди, Amazonго товар сатып атат. Amazon ошол компанияны түбөрдү менен сатып алып коет. Монополист болуп атат дагы. Поглощение. Ошону кайра өзү производить этип, өзү мисалы бүгүнкү күндө өзү роботторду чыгарат. Өзүнүн складына мисалы азыр бүгүн мисалы миллиондогон товарлар бар да азыр складында. Эми аны адам физически жетишпейт дагы, мындай адашып калат да, билбейт да. Бүттүк складындагы роботтор порядкалап, роботтор тизип турат. Мисалы заказ келди, робот билет. Бул асин, бул
артикул баланча рядта баланча количество турат дейт дагы. Ал издеп отурбайт, сразу ошол рядка барат дагы, товарды керектүү алат дагы, алып барып туруп жөнөтөт. Буга убакыт экономдойт, рабочий сила ошондой эле зарплата төлөп отурбайт. Бардыгын роботтоштуруп келатат. Ооба. И мындайга алып каратырман болсок, азыркы күндө Amazon башка штаттарда текшерип өтүп атат. Не болуп атат? Дрондар менен доставка кылып баштады уже. Дрондар менен жеткирип атат да. Батыраак жеткиргенде. Роботторду кой берди, алар барат дагы үйдүн астына эмесине таштап туруп кетип атат. Анан алып карасак, магазиндерди ачып койду, продавеци жок магазиндер. Сиз тачкаңызды сүйрөп, мисалы, кирип атканда мобильный приложениеге кирип туруп регистрация кылып коесуз. Картаңызды байлайсыз. И тачка менен кирип барып, товарды салдыңыз, уже сизге эсептей берет. Салдыңыз, эсептей берет. Алып койсоңуз кайра минус өтүп коет. Анан бир жашыл линия бар. Сиз ошол жактан алып өткөндө, уже автоматически сиздин ошол сумманы картаңыздан снимать этип коет. Уже складская система деп коет. Ошол складская система боюнча Amazon дүйнөдө номер 1 да. Ан сиздер ойлонуп көрсөңүздөр, Amazon'ун складтарында триллион штук товар бар да. Анан бул жерде минута сайын, саат сайын 100 миңдеген заказдар түшөт да. Эгерде булардын бардыгын кол менен вручную заказдарды мынтип жөнөтөм десең мүмкүн эмес, жетишишчи. Ошон үчүн Amazon'ду Amazon кылган дагы бир чоң факторлордун бирөөсү как раз складская системалары да. Мисалы, өткөндө бир тааныш келип калды, Россияда Wildberries'тин складында иштеп келиптир да. Ошо Калединода эң чоң склады. Мындай узунуна бир 800 метрдей, 1 километрдей бир демке дейт, бир эле помещениечи. Анан бери жагында да ошондой дейт. И бир моментте Wildberries'тин бир склады 230 фураны кабыл ала алат дейт да, элестетсең. 230 фура бир моментте кирип жүк түшүрө алат дейт. Ошончо чоң склад. Биз билебиз, Amazon деген Wildberries'тен да чоң, ал жерде эселеп чоң. И бул жердеги система, конечно, Wildberries'тен бир топ күчтүү да. Эми Amazon'дун мисалы башка штаттарга жеткиргенге булар мисалы өздөрүнүн самолеттори бар да. Amazon Prime өздөрүнүн самолетуна жүктөдү дагы башка штатка учуп кетти. Мисалы жеткирип атат да. Amazon Prime деген бул бат убакытта, кыска аралыкта жеткирип беришет да. Мисалы бүгүн заказ кылсаңыз, эртең келип калышы мүмкүн да товарыңыз. Эми ушундай темп менен Amazon компаниясы өнүгүп атат. Бүгүнкү күндө мисалы Кыргыздын кыйын айтишниктерин да Amazon компаниясы алып кетет. Эми мисалы IT жагынан да базасы аябагандай күчтүү да. Эми ушундай мындай алып карап турсак, Amazon компаниясынын потенциалы аябагандай, масштабы аябагандай чоң да. Эми бул компаниянын обороты мисалы миллион эмес, миллиард эмес, триллион долларларды оборот кылып атат. Эми биз ушул компанияга бир илешип жармашып болсо дагы, эми ошол триллиондун 0,0001 кандай бир 100,01 болсо дагы бир эмесине үлүшүнө прибыльна мисалы өзүбүзгө алып кала турган болсок, бул аябагандай эле чоң. Кыргызстандан чамчыда табылбай турган. Жакшы бир кирешеге чыга алган болобуз да. Достор, эгерде кыскача Wildberries'тин келечеги жөнүндө айта турган болсок, эми албетте телегибиз дүйнөдө тынчтык болсун, аманчылык болсун. Ушундай темп менен кете турган болсо, Amazon Wildberries'тердин эсенгинин Amazon'u болобуз деген чоң бир тилектери бар да. Анан кээ бирлер Wildberries'ти деле мындай кичинекей көрүшөт, бирок чындыгында бул туура эмес. Анткени Wildberries деген жөн эле www.wildberries.ru деген бир сайт эмес. Wildberries деле азыр деген гигантский складтары бар, ичинде 10 миң деген жумушчулары бар, 1000 деген программисттери бар, аябай чоң бир компания. Элестетип көрсөңүздөр, учурда Wildberries деген Россиянын ичинде дээрлик бардык жерден доставка кылып бере алат. Болгондо дагы эч бир башка курьерская компаниянын кылып бере албай тургандай баасы менен. Москвадан бир товар заказ берсеңиз, Новосибирскийге айталы 90 сом менен жеткирип берет. Эч бир курьерский компания 90 сом менен жеткирип берет. Неге? Анткени булардын инфраструктурасы аябай жакшы да. Бара-бара эмне болуп кетти? Мисалы Казакстанга ачылып атат, Кыргызстанга ачылып атат, Белоруссияга ачылып атат. Жакынкы келечекте Wildberries'тин Өзбекстан, Азербайжан жана Тажикстанга ачылабыз деген пландары бар экен. Бишкекке деле бир чоң склад ачышты. Ошко дагы бир склад ачабыз деп атышат, Бишкекке экинчи складты ачабыз деп атышат. Булар деген миллиондогон долларлардык вложениялар да. Так что кандай эле Amazon'дун немеси дүйнө боюнча чоң, Wildberries'тин эле пландары келечеги СНГнын тармагында чындыгында чоң. Туурабы? Ооба.
азыр мен бир эки суроо сурайын, бирок бул суроолорду силер жакшы билбесиңер керек, анткени мисалы биз кийим тигип сатып атпайбызбы, өзүбүздүн өндүрүш бар, өзүбүздүн товарларды Кыргызстандан немеге жөнөтүп атабыз да. Сенде именно Кыргызстандын товарларını Америкага жөнөтүп саткандан тажрыйба? Жок, анткени эгерде көпчүлүк ошону сурайт да, мен биякта өзүмдай бир производством бар эле, бир өзүнүн өндүрүшүм бар эле, ошону Америкага сатсам деген эме депчи, сурашат да, сатсам болобу депчи. Эми бул жакта бир канча маселе бар. Мисалы, биринчи ошо логистика проблема. Логистика аябагандай кымбат. Кыргызстанда кымбатка туруп калат да. Анан экинчиден биздеги өндүрүлгөн товарлар ал жака мисалы анын үчүн уникальный товар болуш керек. Дегенде? Ооба, анткени биздин товарлар конкурентно способный эмес. Алардын өзүндө аябагандай мисалы жакшы качестводагы товарлары бар өздөрүнүн. Америкада, ооба. Ясно. Бул жакта Америкада болбосо ал жака Кытайдан барат, башка жактан барат. Биздин товарлар алар менен салыштырмалуу качествосы туура келбей калышы мүмкүн. Ясно. Мисалы, биз кийим жөнөтөм дейт, кийим тигип жөнөтүп атам дейт. Ал жакта өздөрүнүн Nike бар, Adidas бар, башкасы бар. Алар менен салыштырып болбойт да. Достор, ансыз деле Amazon менен Wildberries'и салыштырып жатканда, Кыргызстандын шарттарында Wildberries'ин эң чоң плюстарынын бирөөсү ушул деп айтат элем да. Биз деген Кыргызстандан өндүрүлгөн товарды минимальный затрата, минимальный кыйынчылык менен Wildberries'ин складтарына жөнөтө алабыз деген сөз да. Анткени биринчиден биз таможенный союздун курамындабыз. Андыктан Кыргызстанда жасатылган дээрлик бардык документтер Россияда юридикалык жактан күчү бар. Бирок ошол эле Amazonду карай турган болсок, Америкада FDA деген нерсе бар. Food and Drug Administration деген бир комитет деп коюңуздар. Бул жердеги талаптар аябай катуу, и сиздер деген бул жактан өндүргөн товардын сапатыны биз сертификат, декларация деп коебуз го, ошолорду кабыл кылдырыш чындыгында өтө оор да. А бирок СНГнын жагдайында кээде по-свойскиде болуп кеткен жагдайлар болот. Ошентип чечсеңиз деле болот. $2000 ала турган сертификатты бир 50.000 сомдун тегерегинде алсаңыз болот деген сыяктуу кээ бир караганда бир мүмкүнчүлүктөрү бар деп айтса болот. Мына Wildberries'тенчи өзгөчө Кыргызстанда текстиль өндүрүп жаткан болсоңуз, муну Америкага жеткирип, ал жактан сатыш өтө кыйын. Жеткирсеңиз деле ушунча кымбат болуп кетет, анын деген конкурентный способность жоголуп кетет турган баасы боюнча. А эгерде немеге жөнөтө турган болсоңуз, Россияга, Wildberries'ке жөнөтө турган болсоңуз, бул жакта ткань Россияга караганда бир топ арзан, эмгек күчү бир топ арзан, Россияга алып барып бир топ баягы ылайыктуу баа менен сатсаңыз болот деген сөз да. Чубакбай, азыр бир канча суроолор бар. Ошол суроолорду четтен талкуулай берсек. Кечээ видео чыгардыкпы? Инстаграмдан келген суроолорбу? Инстаграмдан, стористен келген суроолор бар. Wildberries опасно экен, возврат көп болуп атат. Мен Дордой базардамын дейт. Вот гүлдөр KG1 деген бирөө жазган. Возврат бардык эле жерде бар. Amazon'да деле бар, немеде деле бар. Amazon'да 3 жуманын ичинде возврат кылса болот. Бир ай. Мына категорияларга жараша. Кээ бир товарлар бир айдан дагы көп болушу мүмкүн. Бир товарды бирөө алып, бир айга жакын колдонуп, кайтарып салса болот, 2018-жылы иштеп жүргөндө ошого аябай таң калдым эле да. Баягы кайтарып атканда эмнеге кайтарып атасың деген себеп жери бар го. Ошол жерде I don't need anymore деген жери бар. Больше не нуждаюсь деп туруп. Мага кереги жок. Это аларга нормальный эле нерсе да. Анан ушундай немелерге жана жаңычылдык товарлар катуу түшөт окшойт да. Бизде ошондой случайлар болду. Мисалы, жаңы жылдын астында жанагы америкалыктар жакшы көрөт эмеспи, үйлөрүн кооздоп, жана декоративный эмелер болот го. Анан заказ келген жаңы жылдын астында. Үйүн барып кооздойт, ошондой эле гирляндалар менен башка илип, Christmas бүткөндөн кийин уже больше не нуждаюсь деп коет. Кайтарып салат. Ага эч кандай Amazon'дагы эч нерсе деп унчукпайт. Клиент имеет право, ал деле бетин кызартпай, уялбай туруп эле сага алып кетти деп эле коет да. Wildberries'те азыр 2 жума болуп калды. 3 жума болгон учурлар бар, 2 жума болгон учурлар бар. Amazon болсо 1 ай же 1 айдан убакыт экен. Мындай нерселер бар бир деле. Менин жеке сунушум ушундай негативдерди карап туруп эле резко мынтип бул бизнес болбойт деп өкүм чыгарып салган туура эмес. Анткени мага сурасаңыздар, ушул возвраттан улам эле бизнесиңиздер токтоп калбайт. Ооба. Аны болгон эле жана бюджет эсептеп жатканда ушундай возвраттардын процентный соотношениясын карап туруп, муну расход катары эле эсептеп коюш керек да. Товар бирок чыгып калганда, муну жана расход катары карайсыздар го, ошол сыяктуу эле расход катары караш керек. Бул жерде гүлдөр жазган Wildberries опасно экен дегендейми? Опасно эмес, муну просто эле финансовый стратегияны туура куруш керек да.
Орозов Чыңгыз деген бирөө сураган. 1. Amazon'da VB сыяктуу FBS системасы менен иштесе болобу дейт. Муну мен жооп берейин. Сиз айтып өттүңүз окшойт. Wildberries'te FBS дегени Fulfillment by Seller дейт. Товар сенде туруп турат. Заказ түшкөндө гана жеткирип турасың. Amazon'da FBA дегени бар, анан кийин FBM дегени бар. FBA дегени Fulfillment by Amazon. Товарыңды Amazon'дун складына жеткирип бересиң, калган операционный иштердин бардыгын Amazon аткарат. А FBM дегени Fulfillment by Merchant. Merchant деген сатуучу деген сөз. Товар сенин үйүңдө туруп турат. Эми Американын жагдайында көпчүлүк учурда сен бир оптом базарга барып ошол жактан сүрөт тартып келбейсиң, просто товарыңды алып туруп, өзүңдүн үйүңдө же өзүңдүн подвалыңда сактап турасың. Анткени ал жакта хранениеге төлөбөйсүң. Экинчиден комиссия да арзаныраак болобу? Арзаныраак болот. Комиссия да арзаныраак болот, ошол вариантты караса болот. Ушул өңүттөн караганда Орозов Чыңгыз биринчи суроонун жообу FPS дегени бар, FBM деп аталат Amazon'да. Amazon боюнча сурап бир товар канча убакытта клиентке жетет жана тыйыны канча күндө келип түшөт? Сатуучунун чөнтөгүнө. Бат жеткиргени one эме да Amazon'да бөлүнөт да. One day delivery, two day delivery. Мисалы бүгүн заказ берсеңиз, бүгүн эртең менен заказ берсеңиз, бүгүн кечинде келип кала турган учурлар болот да. Эгерде бат ошого жараша төлөйсүң, баасы. Expedited shipping деген бар, быстрый доставка деген эмеси бар, опциясы бар. Аны да кошуп койсо болот. Мындай айтканда бир күнүн ичинде, бир күн аралыгында каалаган товарын алдыра алат. Анан кийин мисалы сиз ошол товарың сатылгандан кийин 14 күндөн кийин, ешкандай 2 жумадан кийин ал акча келип счетуңузга келип түшөт. Amazon 2 жумада бир акчаны выплата турат. Пока сразу Amazon'da көрүнөт болгон продажа, бирок ал сумма Amazon'дун резервинде туруп турат. 2 жумадан кийин аны өзүңүздүн счетуңузга чыгарабыз. Wildberries'in жагдайында ар жуманын башында түшүп турат. Понедельник недельный отчет чыгат. Ошого жараша канча акча сен алып турган болсоң, личный кабинетте вывести деп турат, ошону бассаң. Антибит атып баары бир деле 2 жумага жакындашып калат экен, анткени жуманын башында вывесини баса турган болсоң, 1-5 рабочий күн. Бул деген сөз 1 жума деген сөз да. 1 жуманын ичинде сенин счетуңа түшөт. Бир кийинки суроо Нио Исмаилов деген бирөө жазган. Кайдан көрсө болот видеону дейт. Огандар бул подкасттын толук версиясын YouTube'га кирип Мистерли деп жазсаңыздар, ошол жактан көрсөңүздөр болот. Фрагменттерин болсо Чубактын Instagram баракчасынан же менин Instagram баракчамдан көрсөңүздөр болот. Кызыктуу бир суроо Дастан Садыков. Amazon'da самовыкуп кылып билдирбей продвижение кылса болобу дейт. Бул жигитти тааныйм. Өзү Wildberries менен шогулданып жүрөт. Азыркы учурда эң актуалдуу болгон маселелердин бирөөсү Wildberries'те выкуп кылса болобу деген сөз да. Силерде кандай продвижение? Эми бизде ошол биз негизи көбүнчө флиппинг стратегия менен иштеген үчүн биз бул нерсени кылбайбыз. Бул нерсе бизге кереги жок да. Анткени бул товар листинг биздин өзүбүздүкү эмес. Бизге мисалы эртең листинг жабылып калабы, башка бизге кызыктырбайт да. Бизде эгер бул стратегия бул көбүнчө private label стратегиясында кылган. Алар өздөрүнүн листингин, мисалы коммент эмесин, рейтингин көтөрүш керек болот да. Дегеле private labelда самовыкуп деген бар, раздача деген бар. Бар, бирок ал эми Amazon'дун бат эле билип коюшат да аны. Ошондой эле Wildberries эле ал деле эме билинип калат. Бирок эми анын деле жолун таап кылгандар бар, бирок Amazon тарабынан жактырылбайт да. Amazon группалары бар дейт го, ошол жака товарды скидка менен же бирдемге кылып бересиң. Өзүчө бирдемгелер бар дейт, короче. Туугандар, жолдор бар экен, бирок бул жигиттер самовыкуп менен алектенбейт, анткени системасы башка. Чубактардын кылган системасында Amazon'da уже сатылып жаткан, уже продвижение болгон, и так эле Amazon толтур адамга көрсөтүп аткан товардын карточкасына өзүң жабышасың да, мынтип айтасың да, ушул эле товар менде бар, бирок могул конкуренттен меники деген $5 арзан, $3 арзан дейсиң да. Доставкасы батыраак. Же доставкасы батыраак деген сыяктуу. Биздин бир гана Wildberries менен иштегендердин бир аз түшүнбөй жаткан жери Amazon'дун ичини колдонуп көрсөңүздөр, ал жакта деген бир товар турса ошонун жанында ушул эле товарды могул сатуучулардан дагы алсаңар болот деген жери бар. Ал жака кирсеңер, ошол эле товар, ошол эле карточка, ошол эле сүрөт, болгону баалары башка-башка, өзүңүздөргө ылайыктуу болгон бааны тандап алып сатып алсаңыздар болот. Snow Leopard дейт. Здравствуйте, сколько реально можно заработать, если усердно, не покладая рук? Работать деген майында айтыптыр да. Жакшы иштесе мына Amazon шарттары. Жакшы эмес, мен кечээ жакында эле биз Instagramда сторисизде бөлүштүк. Кстати, $5,000 менен баштаса дейт. $5,000 менен баштасабы?
эми бул жактан өзүнүн мындай эмесине жараша да. Смотря кандай товар сатат. Анан ошол эме да $5000 канча суралды? Эгерде $5000 салып, башты көтөрбөй жакшылап иштесе, реально айтканда рекламасы жок, башкасы жок. Чындап айтканда канча тапса? Именно ошо эгерде $5000 флиппинг стратегиясын сала турган болсо, бир айда ошону бир 30-40% маржа чыгарса болот. 30-40% маржа, значит, бирок бул оборотко кирип кеткенге чейин баары бир аз убакыт өтөт туурабы? Ооба. Эми мисалы товарлар даяр болсо, аккаунт даяр болсо, ошого $5000 вложение кыла турган болсо, мейли. Маржинальность деген нерсе бар го туугандар, таза калган пайда. Эгер $5000 сала турган болсоң, муну деген оборот кыла турган болсоң, $30 таза пайда кыла турган болсо, бул $1700 деген сөз. Значит, сен айдын аягында муну $6700 кыласың. $7000 кылышы мүмкүн. Же $40 боло турган болсо, эми бир $7000 тегерегинде кылсаң болот деген сөз. Эгерде муну Amazondогу private labelга салам десең, акчаң кетпей калышы мүмкүн. Рекламага эле кетип калат. Ооба. Эгерде муну Wildberries'теги FBOга сала турган болсоң, FBOнун бир жери бар туугандар. Жаңы баштап жатканда Wildberries'те бир аз убакыт керек. Биздин чөйрөбүздөгү кээ бир адамдардан байкаганым, аябай шашкалакташып, товар чыккандан кийин 1-2 айдын ичинде эле өздөрү күткөн же өздөрү кыялданган продажалар болбой жатса, нервин читетип, депрессияга түшө баштайт. Бул туура эмес туугандар. $5000 салып, муну деген айталы бир жарым жыл, 1 жыл бою андай шашпай, жакшылап продвижение кылса, оборотту кайра айландырса, бир топ акча болуп калчудай бир 2 эсе, 3 эсе кылып чоңойто алса болот. Анткени пока что немеде Wildberries'те бир 60-70% маржа менен иштесе болот да. Жада калса кээ бирлер 100-120% маржа менен иштешет. Өтө күчтүү бир суроо бар. Чубак, муну өтө катуу ойлонуп туруп жооп бериш керек. Кайсынысы оңой дейт? Эмне Amazon же Wildberries? Кайсынысы оңой? Кайсынысы оңой? Эми мындай айтканда оңой нерсе жок. Кошулам. Бардык нерсенин, бардык иштин, бардык бизнестин өзүнүн кыйынчылыктары бар. Так. Эми Amazonго деген айтайын, эгерде адамдын өзүнүн бир определенный качестволору керек экен да. Топтора. Ошол не только Amazon, бардык эле бизнеске биринчи чыдамкайлык, мисалы анан ошого мисалы ишениш керек да, желаниясы керек. Эгерде ишенбесең, эртең бат эле таштап коюшат да. Туура. Аягына чейин чыкпайт. Туура. Анан ошондой адамдык эмелер керек да, качестволор керек. Көптөр мисалы баштайт, башында аябагандай мотивация менен келет. Ошол мисалы башкалардан көрөт, рекламадан көрөт. Анан кийин мисалы көптөрү мисалы ожидание реальность болуп Точно. таштап коюшат да. Туура. Анткени неге алар быстрый результат күтүшөт? Туура. Курсту бүттүм, 2 ай болду, мен неге до сих пор бай эмесмин, неге акчага чөмүлүп жаткан жокмун деп ойлоп калышат да. Мисалы эми ошондой ойлошу мүмкүн. Бул жакта эми көрүнбөгөн көп кыйынчылыктар бар. Мисалы рисктер болушу мүмкүн. Ошондой эле ар кандай ситуациялар болуп калат. Стресс болушат. Сиз айткандай депрессияга кирип кетиши мүмкүн. Мисалы бирөөдөн карыз алып баштап алат, же дагы бир башка проблемалар болуп калат. Ошол себептен бунун баардыгын эске алыш керек. Мен айтат элем, бирөөсү дагы оңой эмес. Экөөнүн тең өзүнө жараша кыйынчылыктары бар. Ошого жараша чыдайм деген адам, ошого даяр адам бул нерсеге келиш керек. Wildberries боюнча деле туугандар ошол эле нерсе. Wildberries'ти баштап жатканда точно түшүнүш керек болгон нерсе, полноценный бир бизнес куруп атабыз да. Нолдон бир бренд куруп атабыз. Бул бренд бара-бара масштабка чыгыш керек, чоңоюш керек. Жакшы нерселерге убакыт керек, жакшы нерселерге күч, энергия керек. Андыктан оңой эмес. Бирок мындай нерсе бар да, эгерде кылып жаткан жумушуңуздарды чында жакшы көрсөңүздөр, анда процесс сиздерге дайыма жагымдуу болот да. Эгер каалабай туруп баштасаңыздар, жана через не хочу деп коет го, ошентип баштасаңыздар всегда проблема болот. Бирок чында жумушуңуздарды жакшы көрсөңүздөр, мен өзүмдүн брендимди куруп жатам, бул бренд чоң мультимиллионный оборотторго чыгат деген кыялдарыңыздар бар болсо, кыйын деп деле эсептебей каласың да. Эми бул жактан адам өзүнүн жөндөмүнө дагы караш керек экен. Мисалы бизде мага келишет,
өздөрү өмүр бою башка сферада иш кылып жүргөн. Анан Amazonго кылам деп келет да. Мага окут үйрөт депчи. Анан макул деп окуп бүтөт, курстун аягында карасаң, уже ал адам мисалы элементарно компьютерге отуруп иштеш ага кыйын да. Анткени ал өмүр бою физически жумуш басып туруп жүрүп көнүп калган. Отуруп аналитика кылып, товар издеп, ага кыйын келет экен да. Анан таштап коюшат. Мындай айтканда, мисалы адам өзүнө бир карап көрүш керек экен. Мисалы мен келип окуп кетти бир бала, ал өзү бир повар да, жакшы тамак башырат ресторандарда. Анан эми Amazon'до жакшы пайда тапса болот экен, көп пайда тапса болот экен деп кызыгып келди. Бирок аягында өзүнүн эле не болду, поварчылыгын улантып, бул меники эмес экен деди. Бул меники эмес экен деп поварлыгын улантып кетип атты да. Ошол айтайын дегеним, ошол бардыгын мисалы элдин баары эле Wildberries окуп атат деп аларга кошулуп Wildberries окубай же болбосо Amazon'дан көп пайда тапса болот экен, доллар менен акча тапса болот экен деп кызыгып келип албай, адам өзүнүн мисалы жөндөмүн карап көрүп, анализдеп анан келиш керек экен да. Толугу менен кошулам туугандар. Ошол эле нерсе Wildberries менен деле байланыштуу. Гүлмира 84 деген бир катталуучубуз товар киргизүү үчүн Amazon'го товар Кыргызстандан болуш керекпи же чет өлкөдөн деле болобу дейт. Ооба, көпчүлүгү чет өлкөдөн, Кытайдан. Азыр бул жерде маселе мындай болуп атат да. Гүлмира менин оюмча private label жөнүндө сурап атат да. Чубактын иштеп жаткан Филиппин системасына итак эле чубактар өздөрү товар өндүрбөй эле товарды Amazon'дан табат, ошол эле Amazon'го кайра ошол товарды сатышка чыгарышат да. Эгерде private label дей турган болсок, private label'да все-таки Кытайдан өндүргөн жакшыраак, анткени Кытайда биринчиден товар өзү арзан өндүрүлөт, экинчиден Кытайдан Америкага товарды жөнөтүү боюнча карго логистика системалары аябай жакшы отурган да. Кыргызстандан жөнөтөм десең, биринчиден Кыргызстанда тилекке каршы деңиз жок. Деңиз жок болгондо кара жолдор менен же аба жолдору менен кетет, экөө тең кымбат түшүп калат да. Деңизде жана контейнерлерде миңдеген контейнерлер бир кемеге жүктөлүп туруп кеткенде анда аябай арзан түшөт да. Оюмча Гүлмира сиздин сурооңузга жооп бердик окшойт. GD016 деген бирөө сурап атат. Документтер боюнча кайсыл жак ыңгайлуу, товарларды кандай жөнөтүлөт Amazon'до дейт. Кайра эле ошого бир аз тактап атат. Буга мен кыскача жооп берип кете турган болсом достор, буга чейин деле айтылды маселе. Кыргызстан таможенный союзда болгондугу үчүн албетте Кыргызстандан Wildberries'ке чыккан жеңил, ыңгайлуу. Плюс биздин шарттарда кээ бир маселелерди по-свойски кылып чечкендин дагы жолдору болгондугу үчүн дагы жеңил болот. Бирок Америкада мыйзам иштейт. Америкада документация кымбат болгондугу үчүн бизде Wildberries'те арзаныраак деп айтат элем. Улкан деген жакшы бир эжем бар, сураган, подкастты күтөбүз деп. Чоң рахмат Улкан эже. Ар бир видеомду, ар бир постумду окуп, лайк басып, стористериңизге бөлүшүп турасыз. Сизде мекендештердин сиздер үчүн балким жөн эле лайк, комментарий болушу мүмкүн, бирок биз үчүн бул деле жакшы бир колдоо деп айтсак болот. Азыр деле чогуу көз түнкү саат 12:30 видео тартып отурабыз. Бүгүн тартабыз деген болчубуз. Бирок башка жумуштарыбыз чыгып калганына карабастан отуруп, бир аз болсо да сиздерге пайдалуураак маалымат болуп калсын деген үмүт менен тартып отурабыз. Азыр чогуу үйүнө кетет, мен Казакстанга кетем. Так что сиздердин лайк, комментарийиңиздер, сиздердин видеолорду бөлүшкөнүңүздөр биз үчүн чоң бир колдоо. Ооба, албетте. Биз дейт студияга ачылган осоону Wildberries'те иштете алабызбы дейт. Бул Wildberries'ке байланыштуу нерсе экен. Туугандар, Wildberries'ке осоо ачып жатканда жанагы вид деятельности деп коет го, осоонун иш алып баруу тармагы неме болуш керек? Дистанционная, розничная торговля болуш керек. Эгер ошондой болгон болсо иштете бересиздер. Бирок байкаганым, студияга ачылган осоодо андай бир компания болбогондугу үчүн же коштурушуңуздар керек болот, же жаңыдан ИП осоо аштырышыңыздар керек болот деп айтат элем. Суроолор жалпы жонунан бүттү. Чубак, мындай бир суроо сага. Ушул айтылгандардын жанында сен өзүңдүн мекендештер менен бөлүшкүң келген кандайдыр бир пикир, сунуш болсо айтсаң, мындай эркин микрофон эретинде, анткени акырындан жыйынтыктай берсек. Эми негизинен азыркы күндө ошол именно маркетплейстер Кыргызстанда аябагандай мындай чоң оборот алып атат да. Мындай кызыккандар аябагандай көп, аябагандай актуалдуу болуп, ушундай эме болуп атат. Бир эме жаратып атат да, мындай айтканда. Резонанс жаратып атат. Резонанс десек болот. Көпчүлүгү мисалы эки ой болуп аткан болушу мүмкүн. Же Wildberries, же Amazon депчи. Мисалы менимче бул эфирден кийин көпчүлүгү
өздөрүнө бир жооп ала алды деп ойлойм. Менимче дагы. Ооба. Анан ошол айтайын дегеним, көпчүлүгү мисалы ойлонуп жүрө беришет да. Мисалы кылсам кылбасам депчи. Ошолорго айтат элем, эгерде каалооңуз болсо, желание болсо, эч нерседен коркпостон келип сүзүп көрүш керек. Эгерде мүмкүн сизге бир жакшы бир мындай удача деп коет го. Мындай жолун таап кетесиз. Мүмкүн жакшы бир ошол ийгиликтүү ишке, мындай ийгиликтүү иш алып кете аласыз. Мен деле мисалы баштап атканда 2 ой болуп аткам. Мен деле чындап же Wildberries кылам, же болбосо IT окуйм, же криптовалютага кирем. Криптода бар беле. Анан Amazon вариант бар эле. Карап көрсөм крипто аягында мындай эме экен. Жалгасыраак. Ооба. Убактада рисктин атасы ошол экен. Анан айтишникке дагы көп убакыт окуш керек экен. Мен өзүмдүн мындай потенциалыма да карап көрсөм, мага туура келбейт. Анан Wildberries чыкты. Wildberries негедир мага Amazon жаккыныраак болду. Болбоду, ушул көрөйүн. Ашып кетсе мен мисалы $300, $500 бир эзерткем. Эми мындай реально алып көргөндө сиз $300, $500 эч кандай бизнес ача албайсың. Ооба. Бул бизге мындайча айтканда бир жакшы бир возможность. Бир ошондой чоң гигант маркетплейстерге илешип, ошонун жолун таап, эми ушул Amazon менен эле маркетплейстердин айланасында бир канча иштерди кылса болот да. Не только мисалы бизде мисалы ошол документтерин даярдап берип атат, ошол услугалары бар атайын, утилитиден чыгарып берет, башка кылат, толтура ошондой иштерди кылса да болот да. Мисалы сиздер мисалы Wildberries'те жана менеджер болгон элечи, ошол сыяктуу. Анан ошол айтат элем, эгерде көпкө ойлонбостон, эгерде ошондой бир кыялыңыз бар болсо, эч нерседен коркпой туруп эле башташ керек. Баарыбыз эле эч нерсени билбей туруп баштаганбыз. Акырындан ар жактан үйрөнүп, билип, опыт жогулта туруп ушундай бир эмеге жеттик десем болот. Ошол айтарым, эч нерседен коркпостон, эгерде каалоо болсо эч кимди укпастан туруп башташ керек. Туугандар, чындыгында сонун айтылды да, анткени мындай нерсе бар да. Жаңырган дүйнөдө чоң бир өзгөрүүлөр болуп жатса, бул чоң өзгөрүүлөр азыркы турган көп нерсени өзгөртүү менен кошо, мындай жок кылуу менен кошо, аябай жаңы мүмкүнчүлүктөр да алып келет да. Amazon'ду да эле, IT-ни деле, Wildberries'ти деле караганда чындыгында ушул нерсеге аябай жакшы мисал. Чоң өзгөрүү болуп жатат, бул көп нерсени жок кылып салат, бирок жаңы бир мүмкүнчүлүк интернетке чыгып, биз деген масштабка чыгып, чоң брендтерди курсак болот да. Бир учурларда компаниялардын $200,000, $300,000 коротуп жасаган иштерин биз азыр чындыгында бир $300,000, $500,000 сом менен баштасак болот деген сөз да. Бир бизнес үчүн албетте кээ бирлерибизге $500,000 сом өтө көп акча болушу мүмкүн, бирок бизнес үчүн $500,000 өтө көп акча эмес. $500,000 менен толуккандуу бир бренд кура билиш, же бир компания кура билиш, аябай жакшы мүмкүнчүлүк деп айтат элем. Чубак, убактың тар болгонуна карабастан, чарчап турганына карабастан келгениңе чоң рахмат. Ошол дагы кошумчалап айта кетейин. Менин бир ошо наставнигим айтып калганда, бизнес наставнигим мындай деп айтканда, эгерде чоң балык кармагың келсе, чоң сууга чык деп айткан да. Мен ойлоп турмун, мен Кыргызстанда жүрө бербей, Россияга барып иштешим керек, же Америкага барып иштешим керек деп. Бүгүнкү күндө ошол маркетплейстер бизге возможность да. Чоң ошо океанга кирип, акулалар менен талашып, ошо киттердин арасында мындай эме өзүбүздүн рызкыбызды издегенге чоң бир возможность. Кыргызстанда туруп эле ошол интернеттин доору менен. Эми бүгүнкү доордо, мисалы азыркы доордо бардык нерсе цифровизациялашып атат да. Эми мындай алып карасак, ошол онлайн бизнес, бардык бизнес онлайнга өтүп атат. Онлайн бизнестин перспективасы барган сайын артып атат. Рано или поздно бардык нерсе ушул нерсеге келет экен да. Ошо азыртан баштап, мисалы алдыга ойлоно турган болсок, 5-10 жылда булар кандай өнүгүп кетет да. Биз ошону мисалы 5-10 жылга ориентир алып туруп, азыртан баштап кичинеден болсо аракет кыла берсек, бир учурда бир ушул точка тогошот. Ошол моментте биз деген мисалы буюрса жакшы бир ийгиликтерди жарата алабыз деген ойдомун да, үмүттөмүн. Ошол себептен айткан дагы сиздерди баарыңыздарды чакырамын. Эгерде онлайнга кызыксаңыздар, ишенсеңиздер, азыртан башташ керек. Бул нерсени эч нерседен коркпостон,
ладно, мүмкүн бир неудачно башталышыбыз мүмкүн, бир аз кыйынчылыктар болушу мүмкүн, банкрот болуп калышыбыз мүмкүн, бирок кайрадан улантып баштай берсеңиздер эртели кеч ийгиликке жетесиз деген ойдомун. Сонун аябай мотивациялык сөз менен бүттү. Дагы бир жолу чоң рахмат, максаттарыңа, тилектериңе жет. Сизерге чакырганыңызга рахмат.